Ызгарлуу кыш бүттү, жылуу жаз башталды. Коомдук биринчи каналда Салам Кыргызстан. Саламатсыздарбы? Кутман кеч, урматтуу достор, жалпы кыргыз элим бардыгыңыздарга Салам Кыргызстандан жалындуу ысык салам. Мынакей жерге өзгө кайрадан жаз баш багып, жан дүйнөбүздү жашартып турган убагы. А бирок Салам Кыргызстан кайрадан эле сиздер менен. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, адаттагыдай бүгүн кызыктуу маек болмокчу, өзгөчө сюрприздерибиз дагы жок эмес. Ошондуктан сыналга жакыныраак отуруңуздар. Салам Кыргызстан, биз баштадык. Назир эже, бүгүнкү коноктордон кабарыңыз барбы жокпу? Бар, албетте бар да. Кимдер келет экен? Бүгүн дарактар келет. Ой, дарактар деп Дарактар? Дарак ыры деген жаңы бир сонун кино Мен да тартылбадыбы? укпадым ушуну. Ошонун актерлору, режиссер ушулар келет. Жигиттер келет, Жигиттер, жаңагы актер жана красавчиктерби? Ува! Санжар кененирээк тааныштырып чакырып алсын, Бир гана сиздер үчүн өзгөчө сюрпризибиз бар, ардактуу телекөрүүчүлөр. Кесиптештер айткандай эле, мыкты инсандар, таланттардын ээси келет. Анткени Орто Азияда биринчи жолу тартылган тарыхый мюзиклдын режиссеру жана башка актерлор келип турат. Кол чалар менен тосуп алыңыздар төргө. Айбек Дайырбеков, Айбек байым, куш келипсиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Келиңиз. Кандай келип алгансыздар? Куш келипсиздер биздин төрүбүзгө, урматтуу жигиттер, красавчиктер, мынча сулуу болуп каяктан келатасыздар? Тааныштырып, аттарыңыздарды таанышып, мындай жеке бир жакшы таанышып алсак. Албетте эле телекөрүүчүлөрүбүзгө деле тасма сүйүүчүлөргө Айбек мырзанын аты да фамилиясы да белгилүү болсо керек. Куш келипсиз. Көп убактан бери Бордош казак элибизде жүрдүңүз. Аман эсен келип алдыңызбы? Көп келип турсаңыз боло, жүрө бербей ал жакта эле. Салам Кыргызстанда учураш керек го дейм. Албетте эле биздин келген маалыматыбыз боюнча сиздин оң тарабыңызда отурган мырзалар бул тасмада бири-бирине боло турган мындай карама-каршы каармандар, Ол таанышып алгыла Жылдызбек Касейинов, Кыргыз драма театрынын актёру. Биздин ошо тасмада башкы каарманыбыз Өмүрбек Израилов жараткан образдын башкы негизги жана тез каарманы. Тез каарман Өмүрбек мырза ошондо, Жок, Өмүрбек мырза башкы каарман, бул Жылдыз мырза тез каарман. Тез каарман болуш кандай экен Жылдыз байке? Терс карман болуш жакшы экен. Ага чейин негизи көбүнчө сиз жумуш боюнча театрда аткарып атканда тез каармандарды жакшыраак катырып аткарасызбы же мындай оң каармандарды жакшыраак аткарасызбы? Негизи эми актер роль тандабаш керек да негизи. Бирок колго тийгенин эле ойной беребиз театрда. Театрда, кинодо болсо негизи терс карманды ойнош негизи актер үчүн кайф да. Кайф үчүн кол чаап койсоңуздар болот тургандар. Айтыңызчы, Жылдызбек мырза, кайф деген бул кыргызчасы кандай? Рахат болуп калабы? Рахат. алуу, Ал эми мынакей Кыргызстанда биринчи жолу бир жаңылык киргизип, тасма жаратыпсыздар. Ушул тасмаңыздарга көңүл бөлсөк, бул биринчи сизге кандай ой пайда болуп, кантип баштап калдыңыз? Ушул кинону эмнеге тартайын деп ойлодуңуз? негизи мюзикл жанрында тартам деген деле ой жок болчу. Ошол 2009-жылы Сезбек Искеналиев менен Замир Арыкбаевдин Датхайым клибин тартканда ошондо мындай өзүмө да жакты, элге да жактынан кайра эле сурай беришти да. Бул кайсы кинонун саундтреги, кайсы кинонун үзүндүсү депчи. Ошондо мындай элге жакын окшойт деп ошондой бир ой келди эле. Аны бала кезден кыялданып, мындай көкүрөгүнө сиңип калган окшойт. Ошо тартсам деп жүргөн ал чоң аталардын, чоң апалардын уламыштарын ошо тартсам деп эңсеп жүрчүмүн. Ошол окуя ошо мюзиклге дал жатат экен да. Ошондуктан мюзикл кылып Дегеле мындай бир спойлер кылып кете турган болсок, бул болгону эле биздин элибиздеги уламыштардын негизинде тартылган тасма. Ооба, өзүңүздөр билгендей, мисалы ошол эле Агылбирсин тукуму дагы бул Кожо Жаш менен Каракол Ботомдун эки окуяны бириктирип тарткан да. Биз дагы ошол болгон окуяларды бириктирип, мындай бир окуядан чоң көлөмдүү чыгарма жаратыш кыйын болуп калды. Андыктан ошо эки окуяны бириктирип, ага дагы көркөм дөөлөрдү кошуп туруп анан тарттык. Кинону кайсы жакта, Кыргызстанда эле тартылдыбы же башка жактан да тарттыңыздар? Жок, кино Кыргызстанда эле тартылды. Кыргызстанда эле. Биз кинону көрө элекмин, бирок аябай жакшы деп угуп атабыз. Кудай буйруса көрөбүз. Мен бияктагы жигитке четтеги Өмүрбек мырза, Өмүрбек мырза, саламатсызбы? Дагы бир жолу куш келипсиз. Жылдызбек мырзага суроо бербеди, терс карманды ойнош кандай деп. Сиздики оң карманды ойнодуңуз. Ушул кинодон кийин сизге кыздардын, элдердин көз карашы башкача болуп баштадыбы?
Билбейм, эми азырынча билине элек го. Кинону премьерасы болду буюрса. Жакшы өттү. Өзүңүзгө жактыбы ойногонуңуз? Канааттандым десем болот. Жакшы. Сиздин ойногонуңузга өзүңүз канааттандыңыз. Ал эми биздин Айбек мырза, өзүңүз актерлорду өзүңүз тандадыңыз, өзүбүз тандадык. Ойногондору сиз канааттандыңызбы актерлоруңуздун ойногонуна? Же дагы бир аз жетишпегендей боло бердиби? Эми биринчи дубльда, экинчи дубльда мындай жакпай калышы мүмкүн, бирок акыркы дубльда, снято деген дубльда баардыгы мындай төп келишти го дейм. Мен 4 жашар кызым менен 6 жаштагы кызым бар, экөөнө точно жакты да. Тек кыздарга жакшы Өбүктөргө баардыгы. жакса, анда жакшы. Жылдызбек мырза, айтсаңыз, кайсы Ак кеме деген кинодо, кинотасмада Орозкул чалды сабайт го. Ошол кинодон кийин Орозкулбай өзү чыгып кинотеатрдын жанында бир ашканага кирип калыптыр да, тамак ичкен отурса, кинотеатрдан чыккандар жаңы эле өздөрү тамак жеген кирип туруп анан Орозкулду көрүп калат экен да, көрүп барып туруп башына лагманды кийгизип салыптыр да. Сен акмак эмнеге чалды сабайсың депчи. Сизге да ошондой жаман эмелер болгон жокпу? Сен ушундай кылдың, мындай кылдың деп жаман сөздөр, комментарийлер, кээ бирлер мындай түз кабыл алышат го, ошондой жаман окуяга туш келген жоксузбу? Эми башталганы кече эле болбодубу? Бирок эми ал менин ойногонумдан болуш керек. Балким ал убакта эми Орозбек Кутманалиевдин деңгээлинде эмеспиз да. Андай элдин бир жаман көз карашта, мисалы Советбек Жумадылов агаларыбыз ойногондо ошол адамдардын ишеними балким башкача болгондур. Азыр билбейм эми кандай кабыл алышат, кандай. Айбек мырза, тасмаңызды ошо жаратып жатканда, дарагырын жаратып жатканда кандай кыйынчылыктар болду? Кыйынчылыктар көп эле болду. Биринчиден ошол каржылоо жагынан, акча жагынан ал өтө эле турган кыйын иш. болду. Себеп дегенде биз баштап атканда мынчалык көп акча, көп каражат кетерин билген эмеспиз. Азыраак эле кетет деп баштап алгам. Баштап алгандан кийин токтотуп артка кайрылыш кеч болуп калды. Ошондуктан акча маселеси кыйын болду. Анан ошол эле кастингди жүргүзүү кыйын болду. Мисалы ошол Өмүрбек менен Жылдызды көпкө чейин издедик. Анан ошол бир четтен кубандык, өсүп келаткан актерлор көп экен. Мисалга айтсак, ошол эле Темирлан Османбеков да бир мыкты роль жаратып берди. Ал агабызды дагы байкебизди табыш да кыйын болду. Биринчиден өзү кастингке келген жок. Көрсө кастингтерге көп барыптыр, анан такыр тартылчу эмес экен, албай коюшчу экен. Ошо таң калат болушуңар керек. Баарыбыз эле билип көрүп жүргөн Темирлан Османбеков агабыздын бул биринчи чоң ролу. Кинодо дагы, театрда дагы ролдору жок экен. Демек сизге чейин мындай бир аз мактап кетсек, эч ким анын талантын байкабай калган турбайбы байкебиздин? Аны эмне үчүн болгонун билбейм. Эми Темирлан байке өзү айткандай, жүзү мындай киного ылайыксыз деп айтат, бирок мен антип айтпайт элем. Жакшы. Каржылоо маселеси боюнча аябай мындай орчундуу бир маселени козгоп кеттиңиз. Айбек мырза, айтып кетсеңиз, көп тасма жаратуучулар менен сүйлөшүп калсаң, айтып калат, бизде ушул тасмага келип көрө турган адамыбыздын саны чектелүү. Көбүнчө чоң кинотеатрлар тилекке каршы Бишкекте эле бар. Ошондуктан көп акча каржылоонун кереги жок деп туруп, аз бюджет менен тартылат. Бүт жактан боло берет деп коет. Деги эле ушулга сиздин өзүңүз көз карашыңыз кандай? Менин көз карашым баары ниеттен го дейм. Жакшы табат деп киного жакшы акча салып тартсаң жакшы эле келет. Мисалга айталы, Урманжандатка кассасы доллар менен эсептей турган болсок, $1 миллион жакындап барган. Бул жер мыкты тасмалар жакшы эле чогултат. Анын үчүн ошо тасманы ошондой кылып тартыш керек, эл келе тургандай кылып тартыш керек. Биз бул жерден негизи мындай чоң тобокелчиликке бардык. Көп акча салып ийдик, 3 кредит алдык, үйүбүздү койдук дегендей. Анан акча анда да жетпей калды. Ошондо россиялык продюсерлерге кайрылып, алар ошо окуябызды жактырышып, алар биз киноңорго кирели дешти, бирок ошо акыркы учурга чейин карап сындап атышты, ошо кандай тартылат экен деп. Анан кинобуз тартып, Ысык көлдөгү съемкаларыбыз менен Кочкордогу съемкаларыбыз бүтүп, Бишкекке келип, биринчи материалдардын 70% тартылгандан кийин учуп келишип, ошо тартылган материалды көрүп туруп, анан ошондо продюсерибиз ошол жерден көргөндөн кийин гана кол коюп берди да келишимге. Айтсаңыз, Айбек мырза, эмеде мурдагы кинолор менен азыркы кинолордун айырмасы асман менен жердей да. Азыр болсо, кандай десем, өзүнүн профессиясы эмес, мындай эле любительский кинолор тартылып, акча иштеп табыш үчүн эле ар кандай сапатсыз кинолор көп болуп кетти да. Ошондой эмелерге кандай тыюу салынса болот, же боло береби андай? Ошо көз көрүнүшкө сиз кандай оюңуз негизи эле?
Менин оюм сан болгон жерде гана сапат болот. Жылына Кыргызстанда өзү бир эки эле кино тартылса, анын теңи мыкты болгондо да бир эле кино чыгып калат да. Ал эми 40-50 кино чыгып отурса, анын теңи мыкты болсо, бул 25 мыкты тасма. Анан айтып аткан нерсеңер да бул каражатка түздөн түз байланышы бар. Себеп дегенде $10,000, $20,000 тартылып аткан кино мыкты болушу мүмкүн эмес. Мисалга айтсак, Жылдызбек дагы, Өмүрбек дагы мындай бир күнгө 300 сомго, 500 сомго тартылып бере алышпайт. Себеп дегенде булардын үй бүлөсү бар, бала бакырасы бар дегендей, ошол эле мыкты операторлорду жалдай албайт. Ал эмес эпизодко көчөдөн алып келип тарткан күндө да аны кайра дубляждаш керек, дубляжга кайра акча кетет дегендей. Ар бир мыкты ажыскөй профессионал ал чоң акча каражат талап Дагы кылат. бир Бюджет канча кетти эле сыр болбосо? Муну так айта албайм, себеп дегенде Эсептелип иштеп Орто эсеп менен продюсерлер мындай. айтпагыла дешкен. Ошо биз немени гана $50,000 айтайын. көппү? Биз айлык катары эле $70,000 ашык акча төлөп бердик. Ого. Айлык кале. Айтсаңыз, пиарда Айбек эсептеп мырза, эгенде. биздин мисалы Голливуд актерлору, Россиядагы актерлорду аябай жакшы акча төлөп киного тартышат да. А биздин актерлорду анчалык баалабайт экен да, мен угушума караганда. Аябай көп бизде, көп гонорар алган актерлор бизде канча алат дейсиз? Сиздин ошо даракыры тасмаңызда эң алдыңкы Сиз гонорар канча алган алдыңыз, ким Жылдызбек болду мырза? мисалы? Если эгерде Эң эме алдыңкы сыр гонорар? болбосо, айтпа дешкен аны дагы. айтпа деште, жетет, А бирок келиңиз Айбек мырза, мейли ал Бирөөнүн акчасын эсептеп эле калган да, Мен буга башкача жооп берейинчи. Мисалга айтсак, ошо мыкты актер бар болсо бизде, себеп бизде биринчиден андай мыкты актерлор, мыкты дебейин, брендке айланган актерлор жок десе, себептен мисалы Жылдызбек, менин кинома Жылдызбек Касейинов тартылыптыр деп, ошол Жылдызбектин атынан кинобузга 100,000 киши келип көрсө, мен Жылдызбекке $10,000 да, $20,000 да төлөгөнгө даярмын да. Себептен артынан көрүүчүлөр келип атат да. А бизде ошондой брендке айланган актерлор жок, андыктан $10,000, $20,000 төлөштүн кажети жок да. А ошондой брендке аябай жакшы жооп айланышка, болду негизи эле. брендке айланыш үчүн актерго эмне кылыш керек? Мисалы Джеки Чан, Брус Ли, ондай Иштеш керек, көпкө иштеш керек. Аны деген ошо режиссерлор чыгарыш керек да, туурабы? Ошо кандай бир секреттерин айтып койбойсузбу? Сырларынчы? Бул жерде жалгызган актерлорго тийиштүү эмес болуп калат экен. Ошо режиссерлор да мыкты иштеш керек. Ошол чоң кинолор көп тартылыш керек. Анан кыска бюджет менен эмес, мындай кенен бюджет менен тартылса, Кайры эле көп кино акчага, тартылса эле Келиңиз, көп ушул мыкты актерлор чыгат. бюджет жагына эле кайрылып атасыз. Биз бюджеттен өзүбүз алыстаганбыз. Негизичи өзүңүз эле кайра барып ошо бюджетке түштүңүз. Мынакей азыр жөн эле гонорардын эле эсебин алганда $70,000 чапчыды деп айттыңыз, Сиз корккон жоксузбу? Ушул тасма ошол биздин каармандардын гана акчасын чыгарып береби? Ошол же андан ашабы, же жетпей калабы деп корккон жериңиз жокпу? Корктум дебеди жана. Башында коркуп, анан кийин Ошо башында коркуп Ошол, атканбыз, азыр корккон жокпуз. Киргизген акчаңызды кайра чыгара аласызбы? Ошого тасмаңыз жооп береби? Элди ушунчалык тарталат деп ойлойсузбу? Тарталат, жооп берет. Мен андан корккон жокмун. Актабай калса да мен андан корккон жокмун. Себеп дегенде биз Кыргызстанга, Салам Кыргызстан деген ошо берүүдө отурбайбызбы? Ошо тасмабыз Кыргызстанга жагат деп уялбай туруп, тартынбай туруп, башты бийик көтөрүп, алига айтып учураша алат да. Себеп дегенде бул татыктуу тасма, ошо татыктуу болсун деп биз үнүнөн өйдө мыкты болсун деп үнүн Москвадан жазатып келдик. Эмнеге эме Үнүн аты Москвада ушундай? жазылды, Үнүн Москвада жазалды. Даракыры деп эмнеге мындай ат койдуңуздар? Ошо кинобуздун өзөгүн чоң конфликтин түзгөн ошол айылда жалгыз турган, жалгыз өсүп турган мазарга айланган дарак болот. Ошону чыгап ташташат. Ошондон башталат да. Сүйүү да, күйүү да баардыгы ошондон башталат. Анан жанагы айткан сурооңорго да жооп берет элем. Эгерде тасмабыз эме татыктуу болбогондо, мисалы ошол эле Светлана Назаренко, ошо город 312 ырдаган киши алда кинобузду көрдү. Ал кинобузга саундтрек ырдап бербейт эле да. Ал киши көрүп туруп, эмнеге, кандай жолго баратканын билип туруп барды. Андыктан сапат жагынан эч күмөн санабагыла. Убактыбыз тилекке каршы бир аз чектелүү. Мындан соң дагы сиздерге даярдаган кызыктуу оюнубуз бар. Ошого дагы өтүшүбүз керек. Ага чейин албетте эле ушундай тасма жаратууларга суралып отурган сурообуз бар. Кыргызстан сиздер үчүн эмне? Бек байкем өзүңүз баштап берсеңиз болот. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен диндик каным тамган жер. Кыргызстан менин үй бүлөм. Байке. Жылдыз байке. Жылдыз мырза. Кыргызстан менин мекеним,
Кыргызстан биз үчүн баарыбыз үчүн эң ыйык биздин үйүбүз. Өмүрбек мырза. Сизге Өрбек мырза? Кыргызстан мен мекеним, мен үй бүлөм, ата энем, бир туугандарым. Анда эмесе жылдыздуу селфи биздин коноктор менен кол чабуулар жаңырсын. Сүрөткө түшүп коелу сиздер менен эстелик, биздин альбомго киргизгенге. Биздики менен. Биздики менен. Мындай. Дароо, режиссер экени билинет, өзүнүн телефонуна да аткысы келет. Байкадыңыздарбы? Кол чаап койсоңуздар болот. Озонда. Андыктан селфи бүттү, эми ортого келип бериңиздер, биз оюнубуздун шарты менен түшүндүрөлү, кол чаалар жаңырсын. Айбек байкем, азыр сиз өзүңүздүн тасмаңызга тартылган актерлоруна каршы таймашасыздар. Сиз бул тарапка туруп бериңиз. Сиздер бул тарапка туруңуздар. Шашмай жок, бирден жооп беребиз. Кимдики туура болсо байкайбыз. Ар бир туура эмес жооп бергенге 10 отжимания кошула берет. Андан соң бүткөндөн кийин эсептейбиз. Туура эмес кылгандар 10 отжимания кийин дагы туура эмес болсо 20, 30, 40, 50 болуп кете берет. Өзүңүздөрдөн көрүңүздөр дегендей. Экранга даярдап койдук. Бул экранда азыр ушул учурда белгилүү болуп аткан эстрада өкүлдөрүн эки адамды аралаштырып салганбыз. Микс кылып. Ким менен ким аралашканын байкайсыздар. Сүрөттөрү, жүзүнүн сүрөттөрү. Эки адамды монтаж менен кошуп койгонбуз. Байкаңыздар, ким менен ким аралашканын табасыздар. Сиздер деле чогуу, жана албетте эле теле көрүүчүлөр дагы чогуу жооп бере берсеңиздер болот. Биз даяр болдук, андыктан көз караштардын баарын экранга буруңуздар. Кеттик. Жооптор даяр болсо биз биринчи режиссер мырзадан баштайлы. Ким менен ким аралаштырат бул сүрөттө? Замир эже менен Асхат Мусабеков. Замир эжеке менен Асхат Мусабеков сиздин оюңуз, Сиздин оюңуз боюнча ким менен ким аралаштырат? Асхат Мусабеков үстүн тааный албай атам. Үстү ким? Өмүрбек мырза? Роза Шакирова. Роза Шакирова дедиңиз, Андыктан анда эмесе көрөлү ким менен ким экенин. Асхат Мусабеков менен Нена. 10 эки жакка тең. Туура эмес болуп калды. Бирөөнү туура тапкан үчүн 5тен коелу, Жаттап туруңуздар, Айбек байкем. Качан акыркы жолу ажымания жаздыңыз эле? Көп болуп калды ошол эле. Бала кесте. Эми азыр көрөбүз. Режиссерди ким ажымания кылдырат экен. Бүгүн биз да кастинг кылалы. Кийинки каармандарыбыз. Бул ким менен ким аралашып турат? Эч ордугу жок. Жөп жөнөкөй. Сиздин бирөөсү сиздин досуңуз. Сезбек Искеналиев менен. Сезбек Искеналиев менен ким? Тынар Курбаналиев. Тынар Курбаналиев дедиңиз сиз, Ылдыйкысы ким? Асты Айтпайбыз. Асты Тынар деп атасызбы сиз? жок, үстү. Үстү Тынар, Асты? Тынар. Өмүрбек байке сиз ким оюңузча? Тынар го. Үстү да Тынар, асты да Тынарбы? Жок, Асты Сезбек. Ошондо Тынар дегеле өзүн дедиңиз. Насип менен Сезбек Искеналиев. Сезбек Искеналиев, үстү Тынар дедиңиз, Жок, Нурлан Насип болчу. Үстү Нурлан Насип дедиңиз. Анда сиздики ким? Асты Сезбек менен Тынар дедиңиз. Тынар сиздики, Анда көрөлү. Сезбек Искеналиев, Нурлан Насип. Бул тарап туура тапты. Айбек мырзага дагы 5 ажымания кошулуп калды. Ошондо толугу менен 10. Кийинки каармандарды байкаңыздар. Бул ким менен ким аралашып турат? Жеңиш менен бакыт. Жеңиш менен бакыт дейт, көрөлү. Туура, жеңиш менен бакыт бир тууганчиктер. Тасма дүйнөсүнө аралашкан кийинки каармандарыбыз ким менен ким? Каныкей менен Мирбек Атабеков. Айбек мырза сиздин көз карашыңыз. Кошулам. Кошулуп койш оңойраак болуп калды ошойт, көрөлү. Туп-туура, Каныкей менен Мирбек Атабеков. Кийинки санада кызыктуу. Булар ким? Айбек мырза, режиссердү көз караш менен бул ракурстан, тиги ракурстан дагы байкап көрүп атат. Кайсы ракурстан? Профиль, анфас деп койбойсуң. Мындан буруп көрдүк. Таптыңыздарбы? Тапкан жоксуздарбы? Күйөрмандар ким деп ойлойсуздар? Гүлзада Рыскулова менен Айдана Дека дедиңиздер, Максат Бегалиев. Кайрат Кыргыз дейт. Анда эмесе көрөлү. Максат Бегалиев менен Айдана Дека. Күйөрмандар туура тапты. Сиздерге дагы 10дон кошулуп калды ошондо. Айбек байкем 20 болуп калды. Жетеби ол? Кийин камера кармаганга болобу? Жок, эми режиссерлор кармайт, оператор кармайт турабы? Андыктан кийинкине көрөбүз. Булар ким? Азамат Исмаилов, Асель Кадырбекова дейт байкем сиз. Айбек байке кошулам дейт. Кошулуп коюш эле оңой болот Айбек мырзага. Анда эмесе көрөлү. Азамат Исмаилов жана Асель Кадырбекова. Баракелде. Туура, Асель Кадырбекова жана Азамат Исмаилов болду. Өзүңүздөр байкадыңыздар, кол чаалар жаңырсын. Сиздердики толугу менен 15 ажымания болду, Айбек байкемдики 20 болду. Кандай кылабыз эми? Бөлүп жазабы? 35 ниче өсбөлө. 35 ниче өсбөлөбүз дейт. Айбек байкем,
сизден 5, бул жактан 30 кылдырып коелу, туурабы? Ошентсек Ошентсек Жок, болот. сиз 5 кылыңыз, 15 кылсын. Ошондой кылалы. 35 Макул анда. Биринчи телегөрүүчүлөр биринчи жолу Айбек Дайбеков, режиссер, Салам Кыргызстанда ачыман жасайт. Анда эмесе сизден баштайлы байке? Өзүңүз баштап бериңиз. Бешөөнү, сизге бешөөнү эле. Канакей кол чаап коюңуздар. Дара Кырынын режиссеру Айбек Дайыр. Биринчи жолу. Деги эле биринчи жолу достур. О, байке, мушту мененби же, кол менен же, бир колом менен дейт. Кана. Кеттик. 1 2 3 Ай, эмет, 3төн кийин 4. 5 калжарларыңызсын Айбек Бекке. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анда эмесе экөөңүздөр чогуу баштайсыңыздар. 15 кылса ошондой экөө чогуу 30 болсун. Келиңиз, чечине алыңыз. Акырын, микрофон. Көп жазачуда эле байке чечинип атат. Анда эмесе көрөлү. Микрофон тагып коюп. Колуңузду текшерип атасызбы? Ордундабы же кетип калдыбы деп. Анда эмесе кеттик. Мен эсептейм, кеттик. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 12 13 14 15 бара келди. Өмүрбектин галстугу да мындай болду. Өмүрбек менин байкашыма караганда кыргыз кыздарына жакыныраак жагыш үчүн да аябай жасадыңыз окшойт. Жок, бул кичине эме турбай, жашыраак турбай. Бойдокто эме. Кол чабуулар болсун анда биздин бүгүнкү каармандарыбызга. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Айбек байке, келиңиз, ортого туруп бериңиз. Актерлар туура эле тандап турмун? Туура тандапсыз. Актерлор мыкты экен. Сиз дагы куткарып кетишти. Эми мүмкүнчүлүктү колдонуп келиңиз, сизге биз ыраазычылык билдиребиз. Эркин микрофон көрөрмандарга, телегөрүүчүлөргө бул тарапка турабыз. Мен ушу көп жерден айтып жүрөм, кинону кинотеатрлардан барып көрүңүздөр. Себеп дегенде режиссерлор кинону сиздер үчүн тартышты. Кыргызча тартып атабыз, кытайча тарткан жокпуз. Ошондуктан тилибизди, өзүбүздүн маданиятыбызды сыйлай билели. Жалаң кинотеатрдан көргүлө. YouTube'га качан чыгат деп күтпөйлө. Бүгүн, эртең баргыла. Аябай сонун жоопсуз болду. Жаңы трейлер чыкканда эле жагынан биринчи каты YouTube'дан качан чыгат дейт го. YouTube'дан күтпөй баргыла эми актерлорго. Кезек. Бар болуңуздар, маданият менен бирге болуңуздар. Жашасын кыргыз искусствосу. Салам Кыргызстан. Өмүрбек мырза. Кино тасма буюрса чыкты. Барыңыздарды кинотеатрга, киного чакырмакчыбыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, кыргыз искусствосу менен болуңуздар. Салам Кыргызстан. Барыкелде. Сиздерге дагы бир жолу чоң ыраазычылык билдиребиз. Талантыңыздар ташкында, өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Мынакей Дара Кыры деген тасмаңыздар өзүңүздөрдөн ойлогонуңуздардан да 10 эсе ийгилик алып келген тасмалар болсун. Ал эми биздин Салам Кыргызстан берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Ата кондитерлик фабрикасынын эң сонун таттууларын белек кылып берели сиздерге. Бар болуңуздар. Чоң рахмат убактыңыздарды бөлүп келген үчүн. Кайрадан көрүшкөнчө. Дагы жакшы тасмалар жарат бериңиздер. Айбек мырза, сизди иттен чыгарып коеюн. Биякта кабагын итибиз бар. Кол чабуулар менен улап коюңуздар туугандар. Кийинки тасмаларда бизди да унутпаңыз. Жылмаюга ардайым себеп табылса, жашоо таттуу карачы. Ар бир үйдө бөбөктүн үнү жаңырса, жашоо таттуу карачы. Ар бир күнүң жүзүңө күлкү арнаса, жашоо таттуу карачы. Ар бир адам колуна бакыт кармаса, жашоо таттуу карачы. Жаңыланган таттуулар менен Ата компаниясы кайрадан жаныңызда. Ата, жашоо таттуу карачы. Курчаган сыйкыр болот, кубаныч жанга толот. Ойлосом сени ардайым. Дүйнөмдү элең алдың, сезимге жалын салдың. Секелек мени
ширин сөздөрүң ай, сагынтат көздөрүң ай, уктабай эстем түндөр ай. Сезимдин ушулдардын, сен деген кусалыктын, жүрөмүн жобун таба албай. Жүрөгүм жараланат, сезимдер сага шашат, а балким ушул махаббат. Көрсөм деп сени санап, убакыт күндү санап, а балким ушул махаббат. А балким ушул махаббат. Кыялга жетелеген, назданып эркелеген, асылым жансың арбаган. Сезимдин асманында куш болуп барам сага, канатым кагып талбаган. Бал ширин сөздөрүң ай, сагынтат көздөрүң ай, уктабай эстең түндөр ай. Сезимдин ушулдардын, сен деген кусалыктын, жүрөмүн жобун таба албай. Жүрөгүм жараланат, сезимдер сага шашат, а балким ушул махаббат. Көрсөм деп сени санап, убакыт күндү санап, а балким ушул махаббат. Бал ширин сөздөрүң ай, сагынтат көздөрүң ай, уктабай эстең түндөр ай. Сезимдин ушулдардын, сен деген кусалыктын, жүрөгүн жобун таба албай. Жүрөгүм жараланат, сезимдер сага шашат, а балким ушул махаббат. Көрсөм деп сени санап, убакыт күндү санап, а балким ушул махаббат. Жүрөгүм жараланат, сезимдер сага шашат, а балким ушул махаббат. Көрсөм деп сени санап, убакыт күндү санап, а балким ушул махаббат. А балким ушул махаббат. Экинчи конок тимел укмуш турбайбы? Ооба, Мен дагы сонун ырларын угуп, ушунчалык кумарланып, куштарланып, мындай жанынан жолуксам деп жүрчүм да бул жигит мененчи. Ырларынын мазмуну эле эмне? Тимеле Мен бир дагы тайлыкка бир тайлык. көптөн бери бизге келсе экен деп мынакей. Муну канча деген кыздар суранып атты бул жигиттичи. Санчик. Ардактуу телекөрүүчүлөр, деги эле бүгүнкү учурда эң эле көп көрүп аткан клиптин ошол эле ырдын аткаруучусу келип турат. Тосуп алыңыздар, Байыртан кыргыз эли таланттарга бай келген. Ошол таланттардын бири Ильяс Кудретов. Салам Кыргызстанда. Келипсиз, Ильяс, саламатсызбы? Кол чалуулар жаңырсын. Келиңиз, Хош көргөнсүз. келипсиз. Саламатсыздар, Кандайсыз? жақсы. Сиз дагы келип экенсиз, бизге. Ооба. Сизди канчалык деңгээлде күткөнүбүздү, канчалык деңгээлде сагынганыбызды, Ильяс бизге келер экен дегенибизди билесизби? Билбейсиз. Билип отурам эми. Кош келипсиз, Ильяс мырза. Кушак болуңуздар. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип келип алдыңызбы? Эмне менен келдиңиз? Машина менен келдим. Жакшы. Эмне машина айдап жүрөсүз? Канча сомго бензин куйдуңуз? 98 бензин куйдук.
Жок, ошо эмне машина айдап жүрөсүң? Бизге кызык болуп атпайбы? Азыркы учурда Hyundai деген машина айдап жүрөм. Жакшы. Кимге? Корейский. Кимге? Hyundai. Албетте, тамаша. Дагы бир жолу куш келипсиз. Урматтуу биздин Ильяс мырза, сизде деген кыргыз кыздары, кыргыз эли, көптөгөн инсандар ушул ырларды ырдаган жигитти чакыргылачы деп көп сунуш, өтүнүчтөр менен чакырганбыз. Ошондуктан мынакей жаз келип, жаз жарыш күз күрөш деп келиңиз анда мынагу кандай жумуштарды жасап атасыз? Биринчи ошол жумуштарыңыздан баштасак. Жазга кандай дем менен кирдиңиз? Жазга жакшы дем менен кирдик. Алла буйрса кыштан чыгып алдык деп коет го кыргыздар. Кыштан чыгып алдык. Буйрса жаңы клиптердин үстүнөн, жаңы чыгармалардын, ырлардын үстүнөн азыр иштеп атабыз. Чыгармачыл адамда көбүнчө эле клиптер, ошол ырлар эле эмес, алардын жаңылыктары. Азыр бизде деле ошондой жаңылыктар болуп атат. Өмүрай, ырдын тегеле тарыхын жөнүндө айтып кетсеңиз, сөзү, обону эмне болуп чыкты эле? Өмүрай чыгармасынын сөзү, обону өзүбүзгө таандык. Автордук. Өзүңүзгө таандык, Ооба. жакшы. Анын сөзүн акын байкелерибизге текшерткенбиз. Тимур Сариев деген байкебиз бар. Ошол байке карап, бир аз көмөктөшүп дегендей. Ошол чыгарманын тарыхы азыр эки жүздүү же болбосо текебер адамдар көп эмеспи? Ошондуктан бизде бир жакшынакай боорукер адамдар көп болсун деп ошол клипке дагы ошол сыяктуу маанини берип клип тарттык. Клиптен кийин жакшы сын пикирлер болуп атат. Кудайга шүгүр. Тегеле Ильяс, биз бул клипти көрүп атып, сиз келгенге чейин даярданып атып, бир ой келди. Бул жана бир аз Тилемчинин образын жараткан актер мырза ушунчалык жакшы ойногонбу, ушунчалык бере билгенби, же болбосо дегеле өзү ушундайбы? Ал байкебиздин мурда кандай десек, ошол байкебиздин башынан ошондой учурлар өткөн экен да, чындыгында. Ушундай кылып жеткиликтүү кылып жеткирип берди. Ана байкеге дагы бир рет мындай салам айтып коелу, кол жаап койсоңуздар болот. Мыкты деңгээлде тартылган, мыкты деңгээлде ойногон. Бул канчанчы ырыңыз негизи эле бул Өмүрай деген ыр? Өмүрай деген 9-ырым. Канчанчы клип? Клип ошондо 6-чы клип болуп калды. 6-чы клип. Сиз үйдө канчанчы бала? Жалгыз бала. Канча папаңыз, канча мамаңыз бар? Бир мамабыз, бир папабыз. Жакшы. Бирок ушул 9-ырыңыз болсо дагы сизди мындай жарыктыкка сүрүп кетип жаткан кыргыз элине бир жүрөгүнө сиңген 9-ырыңыз болуп турду, Ошондой болду. Өмүрай дегениңиз. Келиңиз анда ошол Өмүрайдан бир куплет ушуну ырдап бербейсизби? Азыр мүмкүн кээ бир инсандарыбыз кайсыл Өмүрай болду экен деп отурган болуш керек. Өмүрай, орубасын көңүл ай, 5 күндүк бул дүйнөдө, өкүнбөгүн досум ай. Кыянат кылба, тагдырыңда не бар билбейсиң, бой көтөрбөсүн, өлүм үчүн бирдейсиң. Түбөлүк жашоо болбос досум, ойлон ушул дүйнөдөн, даяр бол балким, эртең биз да кетербиз. Өмүрай, орубасын көңүл ай, 5 күндүк бул дүйнөдө, өкүнбөгүн досум ай. Баракелде. Ой, баракелде. Айтсаңыз, Ильяс мырза, сиз өзүңүз жап-жаш эле, анчалык жашоодон кыйынчылыкты көрбөгөн эле жигиттей көрүнөсүз да, мындай майгага сүткө эле багылган жашынакай жигитсиз да. Эмнеге ушундай темада, мисалы, биздин жашырчылардын көп эле сүйүү жөнүндө ырдап, сүйүү жөнүндө даңазалап келет да. Сиз өмүрдү башыңыздан өткөргөндөй жап-жаш болуп туруп ушундай сөздөрдү каяктан билесиз? Эмнеге ушул ыр сизге келди? Кактын колдук койсу. Баягындай болот го, мен буга чейин деле өзүбүздүн ырчы досторго, ага эжекелерибизге сөздөрдү жазып жүрөм, тексттердичи. Ырларына обондорду жазып жүрөм. Анан бир ушундай сезимдер, ушундай бир нерсе келип калды. Жалгыз калган учур болот го. Мисалы, мага жаан жаап, анан жалгыз басып калган учурларда бир илхом келет же бирдеме болот да, ушул сыяктуу.
Анан ушул өмүр темасы келип, биринчи обонун жазып атканда ошол сөзү менен обону чогуу чыкты. Өмүр ай оорубасын, көңүл ай, бираз көңүлдөр ошондо бираз катыраак ооруп калганбы. Ошол себептерден улам чыкты. Анан биринчи куплеттерин, аранжировкасын жазып атканда ушундай бир кандай десем, ушул өмүр темасы элдерге керекпи деп мындай азыр биздин адамдардын баштарынан эмнелер гана өтпөдү. Өзүбүздүн агайларыбызды же өзүбүздүн жан дүйнөбүздү ошолорду камтып анан ушундай темага токтолдук да. Санжар, Назир эже, мен да бир нерсени айтып мактанып кетейин эмми. Ильяс мен өзүмдүн эним болот. Бир жерден бир суу ичип, бир жерден болобуз. Ошондуктан мен Ильясты дагы бир жакшы жакындан билген үчүн бир суроо берейин. Сенин дагы бир ырың кыргыз элине жакшы сиңип атат да. Ал ыр Жайна деген ыр да. Ооба. Ошол Жайна деген ырынан дагы бир куплет укпайлыбы? Ошону ким Жайна сага жазды беле? Жок, бул Жайна башкача Жайна да. Жайна, бирок Жайна да. Бирок Жайна. Анда Жайна. Анда канекей кол чаап. Жайна деген кыздарга же болбосо мындай жадырап Жайна деген мааниси бар деп айткан да. Жайна, 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 гүлүм жаз гүлүндөй Жайна. Кайда, кайда, кайда барасың сен алыс кайда? Сен ойлогон жеңил ойлор билсең жанын бербейт сага пайда. Андан көрө кайыл болуп издеген асылым жакшы айла. Мындай тагдырдын табышмактарын бир жерден чоңоюптур дейт, бир сууну ичиптир дейт, бирок ушунчалык айырмасы бар деп койсоңуз. Эми Ильяс, айтып кетсеңиз, сиздин оюңуз боюнча чыгармачыл адам, бул музыка жаратуучулары, ырчылары, оончулар өздөрү элди тарбиялап, нук менен ээрчитиш керекпи же элди ээрчип, элди угуп, элдин талабы менен жүрүш керекпи? Негизи өзүң чыгармачыл деп аткандан кийин өзүң бирдеме чыгарып атсаң, ошол нерсе чыгарманы элге тартуулап, эл ээрчиш керек да. Менин оюм да, кимге кандай, анан ошол чыгарманы тартуулап, ушул чыгарма элдин талабын ээрчип кете бербестен, ушул чыгармага анан эл ээрчип, ошол нерсе жагып, мындай бир тарбиялык мааниси болобу же бир башка бир мааниси болобу, ошол өзүңдүн чыгармаңа ошол эл карап ошого Молодец дегендей ой да. Анда биздин сурообузду берели. Кыргызстан сиз үчүн бул эмне? Кыргызстан бул менин мекеним, киндик каным тамган жерим, менин кандай уям деп койсом болот. Кыргызстан менин бар жогум. Жашооңуз. Баракелде. Ильяс мырзага ийгилик каалайлы дагы. Мынакей келечектеги Кыргызымдын эң сыймыктуу ырчы жигиттеринин бири менен бир селфи кылып алайлы. Инстаграмда отурабыз да. Инстаграмда ошол азыр сүрөткө түшөбүз, суроолор келет, жайыт суроолор, ошонун баарына өзүңүз кылып да жооп берип коебуз. Кол чалып жатабыз. Жылдыздуу селфи салам Кыргызстанда. Ильязга кол чаап койсоңуздар болот. Сүрөткө түштүк, зарыл эле чыкты, ой пикириңиздерди көтөбүз. Ильяс келген сизди ортого чакыралы, эжекелерибиз менен чогуу шарттарды менен түшүндүрүп өтөлү. Эми 9 ырыңыз чыгыптыр, 6 клип чыгыптыр, демек чыгармачылык жашоого алгачкы кадамдарыңызды аттап аткан кезиңиз. Жаш ырчылардын арасына киресиз. Жана албетте эле эми текшерип кетели. Канчалык деңгээлде шоу-бизнестин дүйнөсүнө даярсыз? Кесиптештериңизди жакшы тааныйсыз жана чын эле канча ырдын автору болуп атасыз, ошондуктан калган ырчылардын дагы ырларын билишиңиз керек. Азыр артта биздин Салам Кыргызстан берүүбүздүн айнектеринен ырчылардын сүрөттөрү чыгат. Бул ырчылардын сүрөттөрү чыгып атканда сиздин мындай ойлонууга убактыңыз такыр жок. Бир мындай бурулдуңуз, көрдүңүз, бурулуп туруп эле кайра бул тарапка. Кайсы ырчынын сүрөтүн көрсөңүз, ошонун образында, ошонун тембри менен, ошонун үнү менен, ошонун кыймыл аракеттери менен ошонун ырын ырдап бересиз. Бир куплет жетет. Ал эми эгерде ойлонуп, бул ким эле, тааныбай калдым, ырларын билбей калдым десеңиз, бүгүнкү берүүбүздүн шартын улантып эле 10 отжиманиясыга кошулуп кете берет. Туура эмес 10, 20, 30, 40 болуп кете берет. 20 ырчы бар. Бүт барын таппай калсаңыз 2000 отжимания жасап аласыз ошондо. Кудай буйруса тапканга аракет кылабыз. Анда эмесе биз даярбыз. Күйөрмандарыбыз даяр болсо бир кол чаап койсоңуздар. Шоу-бизнестин мыкты ырчыларын азыр чогуу текшерип, Ильяс канчалык аларды тааныйт экенин чогуу билебиз. Анда эмесе 1, 2, 3 кеттик. Ана байкайсыз?
Мирбек Атабеков. Баштаңыз. Ай, асыл жансың ай, айдын нұрындай, жанып тұрдың ай. Ай, асыл жансың ай, Мирбек'нің қимыл әрекеттері. айдын нұрындай, Мирбашында жанып тұрдың ай. Қатырауыз, тарайыз. Sen benim açık Мирбек мен Анжелика бірдей asmanım, қимылдайды. sen Анжеликадай benim қимылыңыз. atsın aktağım, solu bas, Мына башталды beş Анжелика. töründay süyübüz, Яй, барака. bizim yaşasın. Оған бетін қарап қоймай қатын, оған сүйірбес деп кейін кісірет. Mezgil sızıp birmemde, öte çıldar bir kelbey, bütaylansam Қимыл ağlamda. әрекеттеріне тұрайыз, қимыл әрекеттеріне. Kabılbaz bir sende. Жақсы, кейінгісі. Ой, Babalardan kalgan suyurgağı, bu yaşının köküngül açuda. Görünbey tat. Omar. Kırgızstanım, Kırgızstanım, gerek bir özünü arnayım canım, ayabay tamçı kanım. Gül Adam bolup çağrılıp dünyaya bir gelgen konukbuz. Kadırlaşıp kalalık bugün konuk erten jomokbuz. Сезбек. Mına mintip, mına mintip, mına mintip. Kıymalar mına değil. mintip, mına mintip, mına mintip. Ay mına mintip, mına mintip. Азамат. Nurmat Sadırov ha? Sensin menin torgoyun, soğuk gözden korgoyun. Isığına cılıçıda soğuğuna ton boyun. Sensin menin torgoyuma gülдөй bolup sol boyun. Isığına cılıçı soğuğuna ton boyun. Кейінгісі. Gülüp koy, gülüp koy. La 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 la. Bir kaldırsanız. Кейінгісі. Кім екен бұл, таныңыз ба? Таныңыз ба? Самир Арықбаев. Кеттік. Ақ гүлін, қызыл ғыны, қызыл гүлді ақ маржандар, айнымда ақ маржан табашығы. Хей! Жоқса, құда шағысты. Не, қана? Қана? Қонаққа қош келіпсіз. Қонаққа қош келіпсіз, құда шағыз, білеңіз ырдасамыз, қубанабыз. Баракелді, кейінгісі. Асел Қадырбекова. Жақсы таптыңыз, кеттік анда Sen мәсе. benim sözümün barım, sözümle makalat şamım. Karaç, kança kırıp Bir yedi? beni al olup canım de be. Не, деген ұқсас кетті ұқсайды. Кім? Bugün senin tulgan günün. Amandıktı dileyli, den solukta жүргün. Ayçurok İmanaliyeva. Bir. Roza gülüm, Yardım et bana. tartıp beni özüne. Ay peridey, Görmanda yaşlı kim yazdı? görünüyorsun gözüme. Suyup kaldım deb aytsan. Roza gülüm, işen aytkan Кейінгісі. sözüme. O, добр. Емі қиналады ұқсас. Ассаламу алейкум. Кыргызстанда Добырдай тұрып алыңыз, бірінші добырдай тұрыңыз. болгону гана ишенүү, Чап, аракеттен чап, берекет, чап, жашырып чап, не керек, чап, жашоо керемет. Ой, барекелді. Кейінгісі. Чап. О, нена. Нарындан жаш элек шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган. Кылкылдап поезд баратсаң, ей, кылгырып көздөн жаш тамган. Капа болбо карындаш, түзү жасаң тез жетесиң, суу сабалды качыкташ. Деп ачыле саган экен күндө меңди жегенде, сен укпадың энекеңди, билем дедиң сен. Білем дедің сен. О, браво. Байтындагылар эсимде, суу чачышып ойногон кез кечинде, эсимде. Баракелді. Азамат, қанша үрді. Браво. Қол чабулар.
100% Азамат болду. Биринчи орунду сиз алдыңыз. Буга чейин эч адашпай эч ким катыша элек болчу 6 сезондон бери. Азамат, Ильяс, кол чабар жаңыз. Ильяс мырзаны күйөрман кыздары дагы колдоп жатты. Муну да моюнга алыш керек. Күйөрман кыздар же туугандарын эчиткеле болгонбу ким билет дегендечи. Отуруп алып эле тим эле жантан бери кыйналып бул жакта кыркырып атышат. Азаматсыздар, силерге дагы кол чабар. Ильяс мырза, сизге эркин микрофон, кыргыз элине кайрылып, бардык өзүңүздүн күйөрмандарыңызга каалоо тилек айтып. Дагы бир рет ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Барыңыздардын ар бир үйдө жакшылык күндөр болсун, ар бир үйдө наристенин күлкүсү жаңырып, Кыргызстаныбызда дегеле тынчтык, токчулук болсо, Кудай бурса бизде баары жакшы болот. Жана ошондой эле сиздерге чоң рахмат. Салам Кыргызстан телеберүүсүнө жалпы жамаатыңыздарга ыраазычылык билдиребиз, чакырып ушундай конок болуп атабыз. Жана ошондой эле залдагы жалпы көрөрман, карындаш, эже, байке, ага, инилерибизге чоң рахмат айтабыз. Бар болуңуздар. Чоң рахмат Ильяс. Атайын убакыт бөлүп бизге келип ушундай кызыктуу маяк куруп бергениң үчүн. Ылайым ушул аттанган сапарыңын жолу узак болсун. Чыгармачылыктын улуу бийиктиктерин багындыра бер. Биздин Салам Кыргызстан берүүбүздүн башкы деме өртүсү Ата кондитерлик фабрикасынын таттуулары менен сыйлайбыз. Кол чабуулар болсун. Рулети бар, оромасы бар, печеньеси бар, бүт баары бар. Чоң рахматы бар. Ылайым бул биринчи жана акыркы келүүң болбосун биздин берүүгө. Дайым кездешип туралы. Кол чабар жаңыз. Атага, атама да остидирип коюн, Албетте. Ана эмесе келиңиз, мен сизди узатып коюн, кородон чыгарып коюн. Кайрадан көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө чынжыр менен жабылган болсун. Келиңиздер, урматтуу кыргыз айымдары. Жалпыңыздардын сулуулугуңуздар үчүн кам көрүңүздөр, мээримге кайрылыңыздар. Ал эме болсо, мээримден чыгып, бул даректерге кайрылсаңыздар, эң стилдүү жана модный кийимдерди табасыздар. Биздин башка эмне келип кетпеген, эң башкысы амандыкка жетпеген. Кайда жүрбө, кандай күнгө кабылба, досум кайгырба тагдырга. Өмүр ай, орубасын көңүл ай. 5 күндүк бул дүйнөдө өкүнбөгүн досум ай. Кыянат кылба, тагдырыңда не бар билбейсиң. Бой көтөрбөсөң, өлүм үчүн бирдейсиң. Түбөлүк жашоо болбос досум, ойлон ушул дүйнөдөн. Даяр бол, балким эртең биз да кетербиз. Өмүр ай, орубасын көңүл ай. 5 күндүк бул дүйнөдө өкүнбөйлү досум ай. Өмүр ай, орубасын көңүл ай. Жалган жашоо дүйнөдө жаңылбагын досум ай. Алтын башың аманда, шүгүр кылгын кайгырба. Кайда жүрбө, кай жерде, тагдырыңа тарынба. Кеде өйдө, кеде жай, жашоо деген ушундай. Өмүр өтүп баратканын сезбейбиз го. Өмүр ай, орубасын көңүл ай. 5 күндүк бул дүйнөдө өкүнбөгүн досум ай. Өмүр ай,
Ата кондитердик фабрикасынан таттуулар сиздер үчүн мен байкуш реклама кылам, эжекелерим жесин. Көчүр коч Санжар, көчүр коч. Же. Жейсизби? Жейм. Сонун экен, а? Могу сөйлөт. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, көз ирмемде бүгүнкү берүүбүз дагы соңуна келип жетти. Бардыгыңыздарга бейпил түн. Албетте бүгүнкү коноктору сиздердин маанайыңыздарды 100% көтөрдү деп ишенебиз. Андыктан ар дайым биз менен бирге болуңуздар. Ар апта салам Кыргызстан менен болуңуздар. Биздин жамаат Санжар, Назира жана Гүлжайна. Салам Кыргызстан! Ой, ушул жерди күтөм да менчи. Мен ушу салам Кыргызстанда эмнеге отурам айтайынбы? Ушул жерге ушу моментти күтөм. Силер да күтүп атасыңарбы? Эмнеде ушактар экен деп. Анда жакыныраак келиңиздер, азыр ушактайбыз. Биринчи жана дарактар жөнүндө. Эмне Дарак ыры дейби? Ал кинонун аты деле өзүнчө бир. Дарак ыры деп эмне? Дарактар ырдайбы эмне? Жок, эми жана шамал болгондо деген эмелер үндөр чыгат го ошону. Билбейм, айтым эле өзүнчө фантазияда иштеп кеткен го. Эми башынан четинен баштайлычы, маякта отурган Ильястан. Ой, Ильяс эмес, бул неме? Амантур. Ой, Амантур. Өмүрбек. Өмүрбек. Ай, Кудайым айтып эле, мээңди алып кеткен. Бул өзү жапжаш эле бала экен, Муну көрөсүң го, муну жылдыз оорусу менен ооруптур. Бул дагы бир киного тартып алып, киносу элге таанылет. Али жетип бүтө элек. Өзүнчө эле сүйлөгөндөрдө да биз бул режиссер болуп алыптыр го, жөн эле өзүнчө элечи. Жөн отурчай. Ошонун ордуна отуруп алып, мындай отурайынчы. Бияктан терс карман дегендей. Биякты айтсаң биякты. Сага жактыбы? Жаккан жок. Вообще жаккан жок. Тим эле вообще жаккан жок. Кинодо терс карман бол, беке келгенде тим эле биз менен урушкан келип атып, тим эле монто отурган. Бырыйып, тырыйып. Жөн отуруп эле тура. Тырышы өзүнчө эле катып монто отурду го, Эмне эмеси мага муруту да сакалы да жаккан жок. Алып келбейби? Монда жакка келип атканда нормально болот. Сапсайып жиндем, сакалдарын көрдүңбү? Көрдүм. Моюндарынан берилип, неринин сакалын тартсаң да төшүнүн. Айбекти айтам. Айбекти сага жактыбы? Жок, эми жаккан жакпаганын айтпайм. Бул жерге биз нормальный эфирге чакырдыктан туурабы, нормальный элге мынакей ушундай жакшы жаңылык кылды деп чакырсак, бул эмне биз сен акча сураганы келгенби? Отуруп алып эле кечкеле, анан акча жетпей калып, анан акча жок болуп калып, анан бияктан кредит алып, анан тияктан мындай алды. Кечкеле проблемасын айтат го, мындай адамга мындай нормальный мындай маанай тартуулабай эле эмнеге келген? Бул ошо акчасы жок окшойт, бизден сураса деле берип коймокпуз, Ким багалбы? Ошондой окшойт, Бираз тыйын жетпейт окшойт. Байкуш үйүндө кредитке алдыр үйү, ошого да мындай настроениясы жок. Алдырыптыр уже. Алдырды болуш керек. Алдырган болуш керек, койдум деди го, койгондон кийин алдырды да уже. Алдырган болуш керек, урматтуу туугандар, бул деген баары кредитке койду алдырат да, туурабы? Дейчи, Ильяс жөнүндө айтчы, Ильяс жөнүндө, Ильяс нормально келди, кетти. Эмне нормальный? Жок, келди, ырдап берди, нормально. Жок, ырдады, жакшы. Мана жана жакшы. Не деди жанагы? Өмүр. Сен кой турсаң. Неме ана кийин. Жайна деди го. Өзүңдүн жердешиңде эле эмне эле шыбабайсың деле. Башкалардын баарын шыбап туруп, эмне шыбап атасың? Эмнеси шыбайсың? Ай, эмнеси вообще шыбай турган мен жанында турдум го. Ай, бияка чыккандан 20 тең оозун ачтырып таштады го. Эмне кереги бар? Бул чек мындай эме кыздар менен көп ойногон окшойт да, кичинекей кезде. Беттер мөрдө тытып алган жакта шрамдар бар экен. Анжа курткасы женский куртка кийип алыптыр. Эжекесин курткасын кийип алган. Ал деген азыр деген мода андай курткалар. Бирөө ушактагандан уялбайсызбы? Ой, азыр өзүң ушактабадың? Кимди ушактадың? Жана үчөө ушактабадың? Ильяс өлүп кеткен ушактабайм. Эмнеге ушактабайсың? Эмне ушактабайсың? Эртең көрөсүз го бул кандай киши болуп чыгар экен. Эмне мактап, эмне ушактабайсың? Эмне ушактап атасың? Коюңузчу айтым эле. Эмне? Жамандай калыңыз Ильясты бул вообще. Жакпайсыз, өзүңүздү ушактайм мен, отуруп алчы. Эмне силерге? Эмне Назира же жагабы силерге? Жакпайт силерге да турап.